эле ушул кыргыз этникасына көрүү өзүм кызык жүрөм. Отчикасы бүткөндөн кийин коллежге бренгенге тапшырып, ал жерди бүткөндөн соң өзүм ушул жерге Бронияга келдим. Бул жерде өзүм кесибим боюнча иштеп атам. Кесипте иштегеним абдан кубанычтамын. Азыркы учурда уулоо жүрүп жатат. Аба ырайы албетте өтө суук мезгилдерде тоскоолдук кылат. Антсе да биз бой токтотконго аракет кылбайбыз. Токтоткону эч качан токтотпойбуз. Если аз гана убакыт токтоп калса, бул суук аба ырайы канча жерлерин тоңдуруп коюшу мүмкүн. Ал бирок бой токтотпой кар жаса дагы, жамгыр жаса дагы эч качан токтотпой өз ишибизди улантабыз. Иш менен сыймыктанам. Дагы бул иште ишке салымды кошуп, ошо кыргыз элине, Кыргызстанга ошо өзүнүн салымын кошуп атканыма абдан кубанычтамын. Дагы мындан кийин дагы кыргыз элине кызмат кыла берем. Азыр көрүп жатасыңар, кышын болобу, жазын болобу, таш жайбы, кар жайбы дегенде тынымсыз иштеп 24 саат убакыт. Коротпостон 1-2 саатка дейин дүймө отурбастан ушу балдар үзүлүп эмгектен жанабыз. Мына азыр 939-кудукта иштеп жатабыз. Азыр 600 метрден ашык казып койдук. Булар 24 саат ичинде 12 сааттан бөлүнүп иштешет, андан кийин 4 күндөн алмашып иштешет. Вакта болушуп. Менен саат 8'de gelişet, geçinde 8'de geçişet. 12 saatten işleşet. Şunday karda dağı, soğukta dağı işleşip, şu bala çakağız bağızlap, şu özürlü emgekten жатышат. Men bir ayda bu toktotkanı bolboyt degende bul jerde açık skvажина, жерди казып аткан үчүн бундай жер токтотсаң асылажение деп коет. Орусча айтканда кыйынчылыкка туш келебиз да. Bundan ары орулашып кете беребиз. Ошончо тынбай 24 саат 1 саатында токтотпосун казып кете беребиз.